жарыста. Айбек шықылдата тартып атат. Эркин инструктор болып бізді спорт менен машықтырды. Жактыбы сизге? Абдан жақты. Буга чейин эмне баспай жүрдүңүз? Дамир чоң спортсмен турбай. Буга чейин жата бериптирмин мен тиги боз үйдө. Өкүнүп калдыңызбы эми кетерде? Анча-мынча өкүнүп калдым, бирок аябай сонун күч, энергия алып алдым, топтоп алдым. Кудай буюрса, сонун иштейбиз го деген оюм бар. Великий жер үчүн иштеп беребиз. Великий симфония жазасыз эми? Эми ушундай симфониялар пайда болот болуш керек. Ырлар, чыгармалар тым эле. Анан жылына ушундай сонун жерлерге келип эс алып туралы. Айбек бизди дайыма чыга албай калган жерден түртүп чыгарсын, алдыга кетсе тартып чыгарсын. Мына ушундай жакшы нерселерди айтуу менен мына бул биздин жаратылышка чоң рахмат айтышыбыз керек. Азонду жакшылап дем алып алалы, мүшөктөп көтөрө кетели. Ошол. Мындай жерди эч жерде жок. Кудай ушуну кыткысы, мына чоң эс алатабыз. Аман эсен бололу, ден соолукту оңдойлу. Анан кийин аман эсен шаарыбызга баралы. Ура! Жылда келе берелди. Жылда келе. Спортто дейт. Биз ушу Кызыл Сөөк жайлоосунда жаратылыштын кооз жеринде эс алып аткан чагыбыз. Ушул эс алуу күндөрүбүз өзүбүзгө дем болуп, өзүбүзгө кут болуп, бардыгыбыз ден соолукта болуп, жакшы эс алып кетели. Могу жаратылыштын эң бир кооз табигаттын жеринде турабыз. Ушулар Төөлүк кыргыздарды илгертен бери сактап келген экен ушундай жаратылышта. Биздин ата-бабаларыбыз ушундай жайлоолордо жайлаптыр. Ушулардын баары биздин келаткан балдарыбыз да ушундай жайлоолорду эс алып, Төөлүк Кыргызстаныбыз, элибиз, эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Ушуну айтып келет.